Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз каналыбызда кылмыш болуп саналбаган аракеттер жөнүндөгү баяныбызды улантабыз. Бүгүн кылмыш болуп эсептелбеген дагы эки жагдайды карайбыз. Башка мурдагы эски мыйзамдарга караганда жаңы кабыл алынган кодекстерде, акыркы кодекстерде дагы бир кылмыш болуп саналбаган аракеттер жөнүндө берене кирген. Бул беренеде түздөн түз күч колдонуп же психикалык мажбур астында жасалган аракеттер кылмыш болуп саналбайт деп мыйзамда киргизип койгон. Бирок мыйзамда ошол нерсе күч колдонуп же мажбур психикалык мажбурлоо менен жасалган аракеттер кылмыш болуп саналбайт дегенде, ал жерде өзүнү башкара албайт, өз аракетин башкара албай калганда деп жазылат. Бирок көпчүлүк учурда бизде башка эмелерде буга чечмелөөлөр жана негиздемелер азыраак. Бирок жагдайлар турмушта өтө көп. Себеби бир адамды коркутуп, үй бүлөсү менен коркутуп, өзүнү коркутуп же мажбурлап кылмыш жасоолор бизде өтө кездешип, көп кездеше турган жагдай. Мисалы бирөөсүнүн баласыны айтып коркутуп, же үй бүлөсүн, же ата энесин айтып коркутуп өлтүрөбүз деп, же аны күч колдонобуз деп коркутуп, башка адамды кылмыш жасоого мажбурлашы мүмкүн. Ошондуктан бул беренеде эки нерсени эске алуубуз керек. Биринчи, бул түздөн түз күч колдонуп, ошол болуп аткан окуя мезгилде ал адамга күч колдонуп, башка кылмышты жасатышы. Мисалы, бирөөдү коркутуу менен өлтүрөм, могуну урасың, токмоктойсуң деп аркасыны калтырбай, өзүнүн жанын сактоо үчүн ага ур токмок алышы мүмкүн. Же уурдап чыгышы мүмкүн, сен могуну уурдап бербесең, могундай болот деши мүмкүн. Түздөн түз физикалык күч колдонуу менен, то есть башкача айтканда денесине жаракат келтирүү менен, уруп сабоо менен, кыйноо менен ошол кылмышты жасоого мажбурлоо. Мындай учурларда эгерде келтирилген зыян жанагы сактап калган зыяндан азыраак болсо кылмыш болуп саналбайт. Бирок ал адам кылмыш жасап атат. Экинчи категорияны алып караганда бул психикалык мажбурлоо деген түшүнүктүү киргизилген. Психикалык мажбурлоодо бул ошол үркүтүп коркутуулар. Мисалы сенин балаңды мындай кылабыз, же ата энеңди урабыз. Күч колдонуу, физикалык күч жок, бирок ошону колдонуу коркунучу бар. Мисалы баласыны алып кетип же ошол жөнүндө кандайдыр бир чыныгы маалыматтарды айтуу менен сен могуну жасабасаң деп жасатса, ал ошол үй бүлөсүн сактап калуу максатында эми мисалы бир кызматта иштеген адамды айталы, же бир жетекчилик кызматта кол коюучу, же бир нерсени чыгаруучу адамдарды айталы. Ошолорду бала үй бүлөсү менен коркутуу менен сен эгерде ошол документке кол койбосоң, мындай өлтүрөбүз же мындай коркутабыз же мындай зыян келтиребиз деп коркутуу, бул психологиялык коркутуу. Демек мындай психикалык коркутууда адам ошонун аргасыздан ошодон барып кылмыш жасашы мүмкүн. Демек бул учурда адам өз аракетинин эмес, ал ошол мажбурлоонун негизинде барып жасап аткан болуп эсептелет. Жасаган кийин кылмыш үчүн аныкталып калса, ушунун баардыгы аныктала турган болсо, ошол жасаган кылмыш үчүн дагы, ошону жасап аткан берки өзү катары жасаган кылмыш, экөөсүнө тең ошол мажбурлукту көрсөтүп аткан адам жоопкерчиликке тартылат. Ал эми жанагы чыныгы ошол мажбурлоонун астында жасаган адам мындай жоопкерчиликтен бошотулат деген мыйзам кирген. Демек бул чектөөдө кээ бирки тараптары аргасыз зарылдыкка окшошуп кетет. Бирок өзгөчөлүгү жанагыдай түздөн түз ошол адамга мажбурлоолордун психикалык жана физикалык колдонушу менен ишке ашкандыгын өзгөчөлөнтүп мыйзам өзүнчө берене кылып киргизип койгон.
Бул жаш балдар арасында болушу мүмкүн, бул жанагыдай кызмат адамы да болушу мүмкүн, кол койдуруш үчүн же болбосо кандайдыр бир нерсени уурдап чыгыш үчүн бирөөдү коркутуп ошону жасатышы мүмкүн. Ар нерсени колдоо психикалык, физикалык мажбурлоо колдонуу менен ишке ашат мындай учурларда. Демек, мыйзамдын ою боюнча адам жоопкерчиликке тартылбаш керек дейт. Бирок эми кээ бирде адам бирөөдү азыр сени өлтүрөм, сен бирөөдү өлтүрбөсөң деп алдына коюп алса, демек кимдин өмүрү баалуураак? Демек баа берүү өтө кыйын. Демек сен өзүңдүн өмүрүңдү сакташ үчүн бирөөдүн өмүрүн кыйып атасың. Демек ушуну мажбурлап психикалык мажбурлоо менен же башка физикалык мажбурлоо менен жасады дегенде чиелешкен маселелер көп. Ошондуктан ар бир иште чогулган материалдарды карап, бул чыныгы болгонбу же ошол жөн эле түспөлдөнгөн окуяларбы? Ушунун баардыгына маани берүү өтө зарыл. Себеби ар бир эле адам айтышы мүмкүн бул нерсе. Мен ушундай мени кыйнады, менин аргам калган жок, мен аргасыз болдум ушул кылмышты жасаганга деп. Демек, буга өтө кылдат текшерүү, жетиштүү далилдер, андан кийин гана ушул статьяны колдонуу туура болот. Бирок көпчүлүк учурда далилдөө өтө маанилүү. Себеби кээ бир адамдар көпчүлүк эле мисалы кылмыштарда аргасыздан жасадым деп айтат. Ал эми ачка калып аргасыз жашаган кылмыш же кандайдыр бир башка аргасыз, ал бул баянга кошулбайт. Анткени бул мажбурлоо башка бир адам тарабынан милдеттүү түрдө колдоnuусу керек. Өзгөчөлүгү ушунда бул. Демек, мыйзам боюнча бул кылмыш эмес. Чектери болсо, деңгээлдери, коркунучтары, келип чыккан натыйжалары так шайкеш келе турган болсо, мындайды биздин мыйзам кылмыш эмес деп санайт. Андан кийинки дагы бир кылмыш эмес жагдай, башкача айтканда кылмыш, бирок кылмыш эмес деп мыйзам дагы бир жагдайды киргизет. Бул жагдай ошол кылмыш жасаган адамды кармоо үчүн келтирилген залал эгерде бардыгы шайкеш келсе, ал кылмыш болуп эсептелинбейт. Демек, биздин өзүбүзгө, кимге, жалпы эле жарандарга кылмышкерди кармаганга уруксат берип атат мыйзам. Жөнөкөй тил менен айтканда, бардыгыбызга уруксат берип атат. Эми мисалы үйгө бирөө талап тоноочулукка келип качып бара жатса, аны кармаганга сиздин укугуңуз бар. Кармап тиги бийлик өкүлүнө өткөрүп берүүгө. Демек, ошол кармаганда сизди кайсы чараларды колдонсоңуз болот? Ошол кылмышкерди кармоо үчүн. Эми ошол чектери бар. Эми кармайт десе эле анын башын атып, бутун атып, же болбосо уунтуп башка кылыш, бул ар бир кылмыш коркунучтуулугуна жараша десек дагы болот да. Мисалы эми тоок уурдаганды кармаш үчүн мылтык менен аткылаштын кажети жок да. Уурдаганы тоок болсо, сиз кармаш үчүн мылтык менен аткылап атасыңыз деген сөз да. Демек, мындайларда түздөн түз аша чабуу болуп калат. Мындай сиз кармоо максат эмес, сиз аны атыш эле максатыңыз болуп калат. Ниет башкача да, эми кармаш эмес, өч алыш да, эми уурдаган адам. Ошондуктан ниетке карайт да, эми чын эле кармап өткөрүп берейин деп атасызбы же өлтүрөйүн деп атасызбы, ууруну же каракчыны. Ошондуктан бул чектерди кароо өтө маанилүү. Демек, мыйзам бизге кылмышкерди кылмыш жасагандан кийин, кылмыш жасап атканда биз айткандай аргасыз коргонуу болуп атса, кылмыш жасап атканда биз коргонушубуз керек. А жок, кылмыш жасап баратканда ушул жагдай туура келет. Кылмышкерди кылмыш жасагандан кийин кармоо болот. Ошондо эгерде хронологически карай турган болсок, кол салгандан кийин коргонуу укугуңуз башталат. Кол салып бүткөндөн кийин сиз барып кармоо укугуңуз бар дейт. Кылмышкерди кармап эптеп, кармап ошого чарак болсоңуз болот деген сөз. А жок, артынан барып өч алуу болсо, анда уже барып сиз кармаш үчүн эмес, өч алуу үчүн бычак сайып же атып атсаңыз, ал кылмыш. Жок, ошону кармап калайын деп ниетте
кандайдыр бир чараларды колдонуп ага залал келтирип атсаңыз, ал кылмыш эмес деген сөздү түшүндүрөт. Ошондуктан бардык ал эми кылмышкерди, кылмыш жасаган адамды бийлик өкүлдөрү тарабынан кармалышы бул өзүнчө. Демек жөнөкөй адамдарга да укук бар деген сөздү айтып атам мен. Ал эми кылмышкер жасаган адамды кармоо бул түздөн түз бийлик органдарынын кээ бир органдарга жүктөлгөн нерсе. Ал анын милдети. Сизди кылмышкерди кармоо укугуңуз болсо, алардыкы милдети. Ошондуктан бул маселени өзгөчөрөөк карашыбыз керек. Алардын жумушу, функционалдык милдети болуп эсептелинет. Алар кандай колдонуу, куралды кандай колдонуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал бардыгы мыйзамда жазылып турат. Бизде ошол кылмышкерлерди ошол бийлик өкүлдөрү тарабынан кармалышында мисалы эми көпчүлүк учурда ошол мыйзам кылмышкер тарапта да, биздин мыйзам. Мисалы чет өлкөлөрдө ошол кылмышкерди кармоодо кылмышкер ошол курал колдонуу түз көрсөтсө эле жетиштүү деген мыйзамдар бар. Түз көрсөтсө эле. Эми колуну бир жерге салып, алып көтөрсө, бул ушул жетиштүү да. Мыйзам курал жарак колдонууга же аны кармоого уже чараларды пайдаланууга. Ошондуктан кээ бирде бизде ушул мыйзамдар кылмышкер тарапка дегенибиз ошол жанагы эскертүүсү көрсөтүү, эскертүү атуу, огун чыгаруу, андан кийин бутун атуу деген бар. Эгерде бутун атуу мүмкүнчүлүгү, аны эми ал кылмышкер ок чыгарып атса сен бутун атасыңбы? Шейлешкен маселе да. Ошондуктан мыйзамда мындай кылмышкер тарабынан көрсөтүлгөн кандайдыр бир кол жансоо деген мындай реакция же ушул сыяктуу да, мисалы мимика ушул сыяктуу да. Ошондой болсо жетиштүү деген мыйзам бар да, мисалы батыш өлкөлөрүндө ушундай. Кол жансоо өзү жетиштүү курал жарак колдонууга. А бизде көпчүлүк учурда эскертүү огун чыгаруу, андан кийин бутун атуу өтө чоң маселе чейлешкен. Барган сайын мыйзам эми өз ордун таап баратат. Эми биз ойлойбуз, что кылмышкер тарапка караганда бийлик өкүлүндө мыйзам укуктары көбүрөөк болот кылмышкерди кармоодо да. Ошондуктан бул жагдайларда баары бир ошол колдонгон чараңыз ошол кылмышкерди кармоо үчүн чарадан сырткары ал кылмышты эмне кылмыш жасады? Коомго коркунучтуу, анын деңгээли кандай? Мен айтып аткандай, жанагы эми тоо курдап атабы же үйүңүзгө кол салып качып кетип атабы? Зыян келтирип сизге, мисалы сизди ур токмок алып анан чыгып качып бара жатканда болгон окуябы? Же террористпи качып кетип атабы? Мисалы бир жерде теракт болуп ал жерден чыккан кылмышкер качып баратабы? Мааниси ошондо. Ал эмне жасады? Кандай кылмышкер, коомго жасаган кылмышын коркунучтуулугу эмнеде турат? Ушуга жараша чаралар колдонулат. Демек ошол колдонулган чаралардан келип чыккан залалдар үчүн сиз жоопкерчиликке тартылбайсыз деген түшүнүк. Демек бул дагы кылмыш эмес, эгерде чектери сакталып, бардыгынын өз эрежелери шайкеш келсе.